Кутман күн, саламатсыздарбы? Айрымдарыңыздарга кутман түн. Кимдер кайсыл учурда көрүп жатсаңыздар, баарыңыздарга салам айтам. Келерки суроом, байке, саламатсызбы? Балам быйыл мектепти бүтөт, архитектураны тандап жатат, өзү каалап. Черчения сүрөттөн жакшы. Кыргызстанда архитектура кесиби канчалык перспективдүү? Убактыңыз болсо жооп берип коюңузчу. Көптөгөн жакшы кеңештерди айтасыз, дейт. Рахмат, Асель деген айым жазып атат. Бул суроомдагы чыгарган нерсем мен дайыма кайталап айтып келген, жана орусча айтканда избитый тема деп коет го. Тебеленип, тепселенип айтылып аткан темалардын бири, бирок ошентсе деле муну айтып коеюн дедим. 2-3 нерседен. Биринчиден эми жанагы стереотип да, тиги бизде мен ошондой стереотипте чоңойгом. Кыргыз юрфак менен экономфакка тапшырса ийгиликтүү болот. Себеп дегенде юрфакка барса сот, прокурор, милиционер болот, акча табат, жакшы жашайт деген ошондон келген. Экономфак болсо мына министерство экономикада иштейт, министрликтерде, айыл чарба багатында да экономист керек, бардык жерде экономист керек деп анан айтылып келген да. Бул эми стереотип бара-бара калып келатат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, IT технологиялары өнүгүп, санарип өнүгүп, бардыгы ошол жакка деп айтып жатышат. Анан бирок могул Асель, сиздин сурооңузду чыгарган жерим мынакей. Архитектураны тандап жатат, өзү каалап. Черченияны жакшы билет. Кандай керемет. Архитектура деген кандай керемет. Архитектура деген адам баласы бул жашоодо төрөлөр замат эмнени эңсейт, кайсыл жерге барып жашасам экен деп. Ошол жашай турган ташымбы, кепемби, эмнем, сарайымбы, ошол жакшы болсо экен, кооз болсо экен деп башталат. Албетте архитектура деген абдан перспективдүү. Анан мисалы бул жерде Кыргызстанда деп коюп турсам, Кыргызстанда дагы бул архитектура перспективдүү. Азыр архитекторлор менче ачка калган архитектор көрө элекмин Кыргызстанда. Ачка калган архитектор көрө элекмин. Архитектордун баардыгы биринчиден абдан жакшы акча табышат, бай келишет. Экинчиден мына мен кичине анча-мынча ишкерлик менен аракет кылам да. Архитекторго эле жалынып жүрөсүң, жалбарып эле. Бишкек глав архитектурасына салам, туугандар. Ошол эрекелерге эле тиги эшигин алдын сагалап эле жүрөм. Айланайындар, муну кылып берип койгулачы, муну карап берип койгулачы, минтип берип койгулачы деп элечи. Архитектордун мисалы бүгүнкү күндө мен айтып кете турган болсом, азыр архитектордон чоң киши жок айланайын. Архитектордун эле көзүн карап жүргөн учурумда Кыргызстанда айта турган болсок. Аны айтпасак деле, мисалы башка нерсени айта турган болсок, эми эмнеге Кыргызстан менен чектеп атасыздар? Кыргызстан менен чектебеңиздер да. Балким балаңыз жакшы окуп, антип анан эл аралык деңгээлдеги масштабтагы архитектор болот эле. Эл аралык масштабтагы архитекторлор бүгүнкү күндө укмуш табат. Мен мисалы бир курулуш компанияны билем. Урматтуу Асель, бир курулуш компанияны билем. Булар мисалы жана сиз көрсөңүздөр керек, монда үйдүн макеттери болот. Анан мында машинелерди коюп коет, үйдүн макетин кылып, анан ар бир курулуш компанияга кирсеңиздер, тамыңыздар сатып алганда мында айнектин ичинде ошо столдордо ошол үйдүн макети турат го. Ошол үйдүн макети элечи, ошол макетин эле жасаганга ошол архитекторлор жасайт да ошону. Ошонун макетин эле жасаган эле бер жагы эле бир $5000. Бер жагы эле $5000 ошол макетти эле сонун жасап койгончу. Укмуш кылып чоң макетти кылса, ал кетти, 10, 20, 30, $40,000 болот. Бир эле жана үйдүн элестеткиле, анан акчаны архитекторлор таппаганда анан мен табамбы могул жерде былжырабат. Кеп ошондо да. Ошондуктан бул абдан жакшы кесип. Анан бул жерде жакшы нерсе бар. Өзү каалап деп атпайбы? Биз көп учурда балдарга дагы кесипти аныктай беребиз да. Мына могул жерге барсаң сонун болот эле. Биз өзүбүз эле аныктай берсек, өзүбүз аныктабашыбыз керек. Бала эгерде ошол жакты жактырып могул жакка барам деп атса, ошол жакка барса, эгер бала билбей жатса, мен кайсы жакка барарымды, эмне болорумду билбейм деп атса, ошондо мындай багыт көрсөтүп, кара. Ошондо да бир багытка эле түртүйбестен, бар сен тигил жакка бар дебестен, мына уулум, кызым, бул бар.
мунун момундай өнүккөн, момундай өнүгүп жатат, момундай перспективасы бар, мунун момундай келечеги бар деп түшүндүрүп багыт эле берип коюш керек да. Бирок бала өзү тандап, өзү каалоосу менен барганы албетте бул өтө маанилүү. Өзгөчө архитектура. Архитектура деген бүгүнкү күндө эң негизгиси да. Бизде могул курулуп аткан жаңы үйдүн баары эң биринчи кимден кетет? Колунан архитектордон кетет. Архитектор ошол экин баарын кылып, анан авторлуктагы надзордоп коет. Ошонун өзү автору, анан ошол экин өзү карап, анан бул жерин мындай кылгыла, бул ошол башкарып турат. Ошол көрсөтөт. Ошондуктан бул аябай жакшы нерсе. Анан мен сиздерге айтканым, өзү каалап дегени бул аябай жакшы да. Баланы шагын сындырбай, өзү бала эмнени кааласа ошол жака кылыш керек. Эгер силердин көзүңөр жетип, кап ушул балам ушул жака кетип калган туура эмес болду, кап бул жерден барып азыр ийгиликсиз болот деп, анан кийин бала ийгиликсиз болуп ошол жака кирип окуп ийгиликсиз болуп калса дагычы, бул дагы чоң сабак да ошол балага. Ал өзү ошол эки жолду көрүп анан кылган жакшы. Канча деген киши кийин мисалы мынтет, силер деле уксаңыздар керек. Балким сиз дагы Асель ошентип айтасыз да. Мен мисалы көп угам да. Мынтип айтышат да. Мен ошол жака барам дедим эле, мага ата энем макулдук бербей койду. Кап балким ошол жака барганда мен ушундай болмок белем деп, бул арман иште калып калат да. Ошондуктан ошол арман калбастан балаңызга бериш керек мүмкүнчүлүк. Бул аябай жакшы нерсе. Анан баардык мен жанагы айтып атканым, жанагы стереотиптүү нерседен балам депутат болот, министр болот, президент болот дегенден биз кетишибиз керек. Бул таптакыр мындай, бул дагы бир туура эмес багыт да, архаикалык багыт да, эскиден калган. Мындай болот деп. Андай болбойт, балага бергиле, бала өзү тандасын. Канча деген азыр жаңы заманбап жашоодо багыттар бар. Сонун ийгиликтүү багыттар бар. Адамдар миллиондорду таап бактылуу жашап атышпайбы, айтешник болуп. Азыр керек болсо врачтар дагы жеке клиникаларды ачып абдан көп акча табышат. Стоматологдор кандай акча табышат, хирургдар кандай акча табышат. Азыр мисалы башка багыт азыр башка багыт. Ошондуктан баланын өзүнө коюш керек да, өзүнө таңуулабай. Биз ошону таңуулоо деп коет. Буга барбайсыңбы деген. Биз өзүбүздүн каалообузду балага таңуулоо болуп калат да. Ошол, урматтуу Асель, ийгилик сизге.